аттуу президент мүчөлөрү жана бүгүнкү аалымдар ынтымактын жана биримдиктин башаты аттуу жыйындын катышчылары. Жалал Абад шаарында дин кызматкерлерине аалымдар ынтымактын биримдиктин башаты аталышындагы иш-чара уюштурулду. Иш-чара элге динди жеткирүү менен бирге улуттар арасындагы достук мамилени чыңдоого, ошондой эле диний чөйрөдөгү айрым мыйзам актыларына киргизилген өзгөртүүлөр жана жаңы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамын калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө багытталган. Бул мыйзам ошол 2024 жылы 26 декабрында Жогорку Кеңештин окуусунда каралып, 3 окуу менен тең кабыл алынган. 2025 жылдын 21 январында Кыргыз Республикасынын президенти кол коюп, расмий түрдө бекитилген. 2025 жылдын 1 февралдан тартып бүгүнкү күнү күчүнө кирген. Бул мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзам ошол 2008 жылдан бери жаңыланып элек болчу. Бул быйыл эле келбестен ошол 2008 жылдан бери кээ бир өзгөртүү толуктарды киргизүү максатында иш алып барып келген да. Быйылкы жылы ушул ишке ашырылды. Негизги бул мыйзамда жалпысынан 6 глава бар, 40 берене бар. Бул жерде негизги максаты мыйзамдын ушул баарыбызга маалым болгондор Кыргыз Республикасынын светтик мамлекет жакшы түшүнөсүздөр. Бул мамлекеттик башкаруу гана дин аралашпайт, бирок дин тутумууга толук укук камсыздап келет. Бул боюнча да биздин жетекчиликтер толук мамлекеттик жетекчилер тарабынан кандай мамиле кылынып атканы боюнча да толук маалымат берди сиздерге. Экинчиси ушул жогоруда биздин алдымдарыбыз айтып кеткен дин жаатында болобу, кайсы тармакта болот, бөлүнүп жарылуу, алдымдардын өз ара бөлүнүүсү, же болбосо ушундай бөлүнүп жарылууну алдын алуу максатында дагы ушул мыйзам калабында. Диндер аралык мамилелерди жакшыртуу. Билесиздер, бизде 10 ашык конфессиялар бар. Себеби светтик мамлекет ар бир динге толук мамлекет укук берет. Ошонун алкагында бүгүнкү күнү 10 ашык башка дагы дин өкүлдөрү бар. Алар менен болгон мамилени чыңдоо, диалог куруу максатында дагы бул мыйзам калабында. Конференцияда диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат, өнүгүү жолунда аткарылып жаткан иш-аракеттер боюнча дагы кенен сөз болду. Кудайым буйруса мына жакында апрель айынан баштап 3904 мечиттин имамдары ушу стипендия ала баштайт. Аны мына курултайда журт башчыбыз баса белгилегендей, келечекте анын суммасы дагы жогорулайт. Ушундай бир колдоо, мадди, маанавият жагынан колдоо болуп жаткан мезгилде, урматтуу имам дамлалар, биз сиздерден талап кылып кетебиз. Келиңиздер жапатырмак элибиз үчүн, жерибиз үчүн кызмат кылалы. Бүгүн биздин мекенибиз, коом, мамлекет жетекчилери бизден чоң нерсени үмүт кылып турат. Бардыгыбыз жапатырмак, башыбыз биригип, ынтымакта, достукта мекенибизге чыгалы. Дин мыйзамын иш жүзөсүн ашырууда бел байлайлы. Анча-мынча дин мыйзамын тааныбастан, билбестен, окубастан туруп, ар кандай сөздөр коомчулукту дүрбөтүп койду. Туура. Фатабайяну, бир маалымат келгенде аны тактабастан туруп, ошол нерсеге, ошол максатка жетпей туруп айтуу бул чоң күнөө. Балким ошол нерсеге жол берип койдук да, бирок келиңиздер бардыгыбыз ушул дин мыйзамын иш жүзөсүн ашырууда бардыгыңыздардан жардам күтөбүз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Азамат Юсупов Кыргызстан жарандардын дин тутуу эркиндигин толук камсыздаган мамлекет экендигин айтты. Мен баарыңыздарды как аалымдар, илимдүү кишилер катары билем. Но ошол илимибизди жашаган айылыбызда, ошол имамдык кылган жамаатта түшүндүрүү иштеринин көбөйүүсү керек. Көбөйүүсү зарыл, болуп көрбөгөндөй зарыл. Биздин мамлекетибиздин өнүгүүсү, мамлекеттин биримдиги көп учурларда ушул биздин алымдарыбыздан дагы зависит этип калат экен. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, ушул биздин имамдарыбыз азыр алымдар кеңеши тарабынан жакшы китепчелер даярдалып, уже киргизилип баштады ишке. Салттуу ислам деген китепчебиз чыкты. Ошол китепчелерди алып, имамдарыбыз жерлерде, айылдарда ушул түшүндүрүү иштерин күчөтүп берсеңиздер.
Себеби өзүңүздөр билесиздер, динге келаткан адам биринчи очередь имамга барат да. Имамдан барып өзүнүн билип билбеген, түшүнүп түшүнбөгөн маселесин имамдан тактайт. Имамдан толук маалымат ала албагандан кийин анан ар кандай жолдорго барып баштайт да. Айтылган мыйзамыбызда, аталып кеткен мыйзамда ушул маселе каралып атат. Эгер биздин жана жарандарда, айылдарда болгон жеке тартипте өткөрүлгөн жана үйлөрдө болгон сабактарга тыюу салынып атат. Бул эмне себептен? Эгер жеген тамагың адал болсо көчөгө чыгып же дейт, туурабы? Бизде мечиттерибиздин саны айтып кеттим, 3900дөн ашык мечитибиз бар. Мечиттерде ачык айкын өткөрүлүш керек. Облус башчысынын орун басары Урматбек Самаев иш-чара коомдук тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоо, руханий жактан өнүгүү жана жаш муундарды туура тарбиялоо жолундагы маанилүү жыйындардын бири экендигин белгиледи. Алымдардын тажрыйбасы жана насааты аркылуу эл ынтымакта бир максатта жашап, өлкөнү өнүгүүсүнө салым кошот. Ошондуктан алымдар ынтымактын, биримдиктин башаты аттуу бүгүнкү иш-чаранын ишине ийгиликтерди каалайм. Барыңыздар бекем ден соолук, узун өмүр каалап, жараткан Кудай Таала жерибизге тынчтык, береке, элибизге ыйман, ынтымак, сабырдуулук, биримдик бак таалай берсин. Мындан сырткары аалымдардын коомдогу орду, элге укуктук жана диний баалуулуктарды жеткирүү, президенттин Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү, үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашырууну күчөтүү, жарандар арасында ынтымакты чыңдоо менен бөлүнүп жарылуулардын алдын алуу маселелери тууралуу сөз козголду. Бизге жүктөлгөн бул вазифаны жакшы аткарышыбыз керек. Бул мас'улиятты өтө жакшы аткарышыбыз керек. Себеп дегенде, бүгүнкү күндө ушул заманда ар кандай агымдардын көбөйүүсү, ар кандай агымдардын динибизге, мекенибизге чабуул жасап жаткан мезгилинде өзгөчө урматтуу диний кызматкерлер биз этегибизди жыйып, бекем динибизге кызмат кылышыбыз керек. Башка bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Эгерде биз бүгүн бөлүнүп жарылып, фитнага жол берип, бири-бирибиз менен тескери карашып, кол учурашпастан, саламдашпастан тескери карап, ынтымагыбыз бекем болбосо ортодо фитна жаралат, келишпөөчүлүк. Бул келишпөөчүлүктүн айынан опол тоодой башыбызга балелердин келишин Аллах берекелүү уйкаятында эскерип кетти. Эгерде Алла Тааланын ошондой опол тоодой апаты келгенде, ал шиддату апаты, азабы өтө катуу бир туугандар. Кыргыз Республикасы светтик мамлекет, бирок ошол эле учурда жарандардын дин тутуу эркиндиги толук камсыздалган, элдин басымдуу бөлүгү тутулган ислам дини менен ири шаркак өмүр сүрүп, жайылуусуна колдоо көрсөткөн мамлекет. Бүгүнкү күндө уюштурулуп жаткан иш-чара биринчи Борбор калаада өттү. Ал жерде ошол Аалымдар кеңеши жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен биргеликте өткөрүлгөн. Ошол иш-чаранын уланысы бүгүн Жалал Абад облусунда биздин ошол обл администрацияда өтүп атат. Идарасында негизги максат уюштуруудан ошол аалымдарыбыздын жалпы Кыргызстандагы аалымдардын бардыгы бир 90% келди Жалал Абадка бүгүнкү күндө. Ошол аалымдар эгерде башы бириксе, анда коомчулуктагы пайда болгон түшүнбөстүк көйгөйлөрү дагы чечилет деген жакшы ой мүдөлөрдүн негизинде болуп атат. Бул анткени жаңы кабыл алынган мыйзам 37 берене өзгөрүлдү да, анан ошол жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизинде жоболор кабыл алынып атат азыр. Уставтар өзгөрүлүп атат. Ошого кээ бир коомчулуктагы түшүнбөстүктөн улам, мыйзамдын негизги максатын түшүнбөстүктөн улам баягы кайчы пикирлер жаралып аткан үчүн коомчулукта ошого бүгүн ошол өзгөрүлгөн мыйзамды дин кызматкерлерине түшүндүрүү иши дагы болуп жатат. Бул иш-чаранын негизги максаты өлкөдө улуттук жана диний баалуулуктарды элге жеткирүү, элибиздин руханий жана диний жактан азык алуусуна шарт түзүү болуп саналат.